Саламатсыңар балдар. Биринчи чейрек кезектеги онлайн информатика сабагыбызды баштайбыз. Өтүлгөн тема алгоритмди жазуу формалары болчу. Ошол тема боюнча мен силерге бир нече суроолорду берейин. Биринчи суроо. Амалдарды аткарууда кайсы блок схеманы колдонобуз? Үч бурчтук, параллелограмм, квадрат, тик бурчтук. Туура жооп тик бурчтук. Экинчи суроо. Алгоритмди аткарууда коюлган шартты текшерүүдө колдонуучу блок схема: квадрат, ромб, айлана, тик бурчтук. Туура жооп ромб. Анда эмесе балдар, бүгүнкү өтүлө турган сабагыбыздын темасы алгоритмдердин типтери. Сабактын максаты алгоритмдердин түрлөрү жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Алдандан улантабыз. Өткөн сабакта биз силер менен алгоритмди берүү жолдорун өткөнбүз. Бүгүн эми ушул алгоритмдин түрлөрү деген теманы силер менен өтмөкчүбүз. Негизи алгоритмдин кандай түрлөрү бар экен? Негизги 3 түрүн бөлүп көрсөтөт экенбиз. Булар биринчиси сызыктуу алгоритм, андан кийин тармактуу алгоритм жана циклдык алгоритмдер. Программалоодо, дегеле программа түзүү процессинде мынакей ушул 3 алгоритмдин үчөө тең абдан кеңири колдонулат. Эми ар бирине өзүнчө токтолуп кетели. Демек, биринчиси бул сызыктуу алгоритм. Мисалы, жолдон өтүүнүн эрежесин карап көрөлү түзүп. Башы, жолдун жээгине кел, зебра бар экенине көңүл бур, бет маңдайдагы светофорду кара, жашыл жарык күйгөнчө күт, жашыл жарык күйгөндө жолдон өт, жана аягы. Мынакей. Бул жерде биз эч кандай шартты колдонгон жокпуз. Мында берилген буйрук же командалар биринин артынан экинчиси удаалаш эле түзүлгөн алгоритм, бул сызыктуу алгоритм болуп эсептелинет экен. Башкача айтканда, биз айтып аткан инструкция, эреже, план, көрсөтмө, ушунун баарысы демек сызыктуу алгоритм болуп эсептелинет экен. Ошондой эле дагы бир алгоритмди карап көрөлү. Мисалы, өрт өчүргүчтү колдонуу алгоритми. Эмне кылабыз? Биринчи башы, пломбаны жулуп сал, кармоошту же болбосо чеканы чыгар, чоргосун өрткө багытта, рычагты бас, жана аягы. Мына бул дагы өрт өчүргүчтү колдонуу инструкциясы, демек сызыктуу алгоритмдин мисалы боло алат экен. Демек түшүндүк, сызыктуу алгоритм дегенибиз бул жерде эч кандай шартты камтыбаган, командалар биринин артынан экинчиси удаалаш колдонулган алгоритм сызыктуу алгоритм болуп эсептелинет экен. Эми шарттуу алгоритмге кирели. Шарттуу деп өзү эле айтып тургандай, кандайдыр бир шартты камтыйт, Ал жерде тигил же бул шарт аткарылган алгоритм эсептелинет. Мисалы, бул жомокту баарыбыз билебиз, Ошол жерде ташта жазылып турат. Оң жака барсаң атыңды жоготосуң, сол жака барсаң өзүң жоголосуң. Мына бул жерде демек эки тараптуу тандоо мүмкүнчүлүгү түзүлүп атат. Мына ушундай катышкан алгоритм албетте шарттуу алгоритм болуп эсептелет экен. Мына эми ушу шарттуу алгоритмге мисал түзүп көрөлү. Мисалы, жыл мезгилдерин аныктоочу алгоритм. Ар мезгилде кандай болот? Башы, азыркы мезгилди аныкта. Азыр кышпы? Эгерде ооба болсо кар жаап суук болот, жок болсо кайрадан шарт кетет. Азыр жазбы? Ооба болсо бак дарактар жашылданат, жок болсо азыр жайбы? Ооба болсо күн ысык болот, жок болсо анда бак дарактар саргаят. Жок болсо анда эмне? Анда сөзсүз түрдө күз болуш керек, Мына бул жерде 3 шарт камтылган алгоритм. Демек, бул шарттуу алгоритм болуп эсептелет экен, жана аягы. Шарттуу алгоритм дегенди түшүндүңүзбү?
Демек, ал жерде сөзсүз түрдө шарт камтылыш керек экен. Мынакей ромб фигураларында ушул шарттар камтылып турат. Дагы бир мисал карайлы. Спорт каналдарын тандоо алгоритми. Башы спорт каналдарын танда. Футбол сүйүүчүсүңбү? Эгерде ооба болсо, анда футболдук каналды танда. Жок болсочу, анда кайрадан теннис сүйүүчүсүңбү? Ооба болсо, теннис каналын танда. Жок болсо, анда авто жарыш каналы. Мынакей бул жерде дагы эки шарт камтылып атат, Эки шарт ошо ромб фигурасына жазылып, жана эки шарт камтылып атат. Мынакей бул алгоритмди биз балдар шарттуу алгоритм деп айтат экенбиз. Мынакей шарттуу алгоритмдин негизги кызматы ушул экен. Ал жерде шартты текшерет жана ошого жараша тигил же бул аракеттердин жыйынтыгын берет экен. Жана аягы. Эми үчүнчүсү болсо циклдык алгоритм. Циклды өзү эле айтып тургандай, бул кайталануучу процесс. Кайталануучу процесстер биздин жашоо турмушубузда албетте абдан кеңири кездешет. Буларга мисалы жыл мезгилдеринин кайталануусу, сааттын жебесинин кайталануусу, ошондой эле биздин күн системасындагы планеталардын улам айланып кайра айлануу кыймылы, мына ушунун баарысы кайталануучу процесстерге кирет экен. Мынакей ушул процесстерди колдонууда дагы биз ушу циклдык алгоритмди абдан кеңири колдонот экенбиз программалоодо. Эми муну дагы түшүнүп көрөлү. Мисалы, мына жыл мезгилдеринин кайталануусу, ошондой эле планеталардын айлануусу жана кайталануусу. Эми мынакей кайыкты суудан бошотуу алгоритмин карап көрөлү. Кантип түзөбүз? Башы кайыктын жыртыгын бүтө. Чаканы ал. Кайыктын ичинен бир чака суу сузуп ал. Сыртка тök. Кайыкта суу түгөндүбү? Ооба болсо, жээкке сүз, аягы. Жок болуп калсачы? Анда кайрадан кайыктын ичинен дагы бир чака суу сузуп ал. Сыртка деңизге төк. Кайыкта суу түгөндүбү? Жок болсо, кайрадан кайталанат. Кайра бир чака суу сузуп алат. Түгөндүбү? Жок, кайра кайталанат. Кыскасы, мынакей бул жерде бул циклдын тулкусу деп аталат. Башкача айтканда, ошо кайталануучу процесс мынакей ушул жерде кайталанып атат. Бу жерде шарт же чечим берилип атат. Түгөндүбү деп. Түгөн элек болсо, кайра ошо түгөнгөнчө, башкача айтканда берилген шарт аткарылганча кайтала дегенди түшүндүрөт. Кайталап бүткөндөн кийин биздин алгоритм ооба дегенде жээкке сүз жана аягы деп программадан чыгат экен. Мынакей бул дагы ушул циклдык алгоритмдин бирден бир мисалы болуп эсептелет экен. Дагы бир мисал карап көрөлү. Мисалы, дубалды сырдоо алгоритми. Башы боек сапты ал, боекко сал. Дубалдын ачык бөлүгүн сырда. Боек сап жукпай калдыбы? Ооба болсо, анда боекко салып, кайрадан башкача айтканда, улам боекко салып кайра сырдашыбызды талап кылып атат. Жок болсочу, дубалдын баары сырдалдыбы? Мында дагы бир шарт коюлуп атат. Ооба болсо, дубалдын ачык бөлүгүн сырда. Жок болсо, тескеринче бул жерде туура эмес жазылып калыптыр тилекке каршы. Бул жерде ооба болсо аягы демек, жок болсо кайра дубалдын ачык бөлүгүн сырда демек. Мынакей. Демек, бул жерде дагы ушул циклдык алгоритм аткарылып атат. Качан ушул шарт аткарылып бүтмөйүнчө биздин циклыбыз же болбосо кайталана берет экен. Мына замандаш. Демек, бул дагы ошол циклдык алгоритмдин бирден бир мисалы болуп эсептелет. Ошондой эле дагы бир мисал карап көрөлү. Бир жылдагы айларды эсептөө алгоритми. Мында дагы башы айдын жерди айлануу мезгили деп коелу. Азырынча барабар 1. Эсептегич барабар кошулган 1. Башкача айтканда, бул жерге келгенде биздики циклды улам эсептеп турат. Улам 1 деген мааниге кийинки мааниде кошуп турат. Эми мынакей бул жерде шарт кетет. Барабар 12 болдубу? Башкача айтканда, мына жердеги эсептегичибиздин эсептегени боюнча 12 болдубу дейт. Эгерде ооба болсо, анда 1 жыл болду деп чыгарып берет биздин экранга. Жок болсочу, анда кайрадан эсептегичке келет дагы, улам кийинки мааниси эсептелет. Бул башкача айтканда, биринчи 1ди коет анын ордуна. 1 + 1 2. 2 12ге барабарбы? Жок. Кайра келет, 2ни коет.
2 plus 1 3. 3 12'ye барабар? Жоқ, кайра келет. 3 plus 1 барабар 4. 4 12'ye барабар? Жоқ, кайра келет. Ошентип айланып отуруп, акырында 11 келгенде 11 plus 1. 12 12'ye барабарбы? Ооба. Ооба болгондо, демек 1 жыл болду деп жыйынтыкты чыгарат дагы жана аягы. Мынакей ушундай жол менен биз циклдык алгоритмде ушундай жол менен түзсөк болот экен. Мына достор, демек бул алгоритмдин 3 түрүн тең силер жакшылап. Циклдын аткарылышы эч убакта токтобогон жагдайды чексиз кайталануучу чимирилген цикл деп аталат. Иш жүзүндө мындай абалга жол бербеген алгоритмдерди иштеп чыгышыбыз керек. Бул жерде бул циклдык алгоритм. Окуучунун үй тапшырмасы канча маселеден турса, ошончо жолу маселени чыгар деген аракет аткарылат. Башы чыгаруу керекпи? Маселени чыгар. Дагы чыгаруу керекпи? Маселени чыгар. Эгерде маселени чыгарып бүтсөк, сейилге чык. Аягы. Түшүндүңөр, балдар? Кайталануучу алгоритмге мисал экен бул дагы. Кайталоо билим алуунун энеси демекчи, балдар. Сабагыбызды бышыктуу иретинде мен силерге суроолорду берейин. Биринчи суроо. Командаларды жазуу тартиби боюнча бири-бирине удаалаш аткарылган алгоритм кандай алгоритм деп аталат? Шарттуу, бутактануучу, циклдык, сызыктуу. Туура жооп сызыктуу алгоритм деп аталат экен. Экинчи суроо. Жыл мезгилдери, сааттын иштеши алгоритмдин кайсы түрүнө кирет? Сызыктуу, циклдык, тармактуу, бутактануучу. Туура жооп циклдык алгоритмге кирет экен, балдар. Анда эмесе үйгө тапшырма. Эсепчи аткаруучусу 2 гана команданы аткарганды билет. 2ге көбөйткөндү жана 1ди кошконду. Бул аткаруучуга 0дөн 50 деген санды алуунун эң кыска алгоритмин ойлоп тапкыла, балдар. Азаматсыңар, балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө телефонду туура пайдаланып, сабактарга активдүү катышабыз.